теле көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен ушул көгүлтүр экранда, ушул калай калк менен өзүбүздүн кесибибизди уланткан жаш кесиптештер менен бардыгыбыз бул Кыргыз телевидениясынын Маданият каналынын Шайыр апалар долбоору негизинде сиздер менен учурашып отурабыз. Бул мааракебиз албетте күттүк. Күткөнүбүз мынакей жакындап, ар бирибиздин жүрөгүбүздү күлдөп, ушул сиздер менен жолугууга болгон ынтызарыбыз күч алууда болду. Сиздердин алдыңыздарда туруп, Шайыр апалар менен чогуу басып өткөн жолдорубузду, көз ирмемдерди элестетип, ошону эскерип кеткен ар бирибиздин улуу муундардын жүрөгүндөгү парыз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргыз элим. Кыргыз телевидениясынын 60 жылдык мааракеси кыргыз эл үчүн өтө маанилүү. Бул мен үчүн дагы, менин басып өткөн жолум үчүн дагы, тагдырым үчүн дагы өзгөчө маанилүү. Эсимде 1971 жылы ушул телевидениянын эшигин аттап биринчи жолу үн оператору болуп жумушка орношконмун. Андан кийин чыгармачылыгымды өркүндөтүп дегендей Ош телевидениясына кетип, ал жерде бир топ жыл диктор болуп эмгектендим. Атайын бир убакытты белгилеп, түз эфир, дайыма эл менен биз түз эфирди иштедик. Далай тайгак кечүү тар жолдорду басып өттүк. Анын баарын азыр айтып отурганга убактыбыз аз. Өзгөчө элдин эсинде калган Ош телевидениясынан чыккан ыркесе көңүл ачуу программасы. Мына азыр дагы ушул КТРКда уланып жатат. Эми урматтуу көрүүчүлөрүм, урматтуу менин элим, сиздер бизди ушул убакка чейин унуткан жоксуздар. Көргөндө, учурашып калып, ушундай сүйүнүп, бир тууганыңарды көргөндөй көзүңөр жалжылдап кетет. Биз сиздерге ыраазыбыз. Акыркы мезгилдерде бир китеп жаздым эле. Ошондо бир дикторлук кезим арнаган ырым бар эле, ошондон кыскача окуп берсем. Теле болуп алтын бешигим, оттой жанып турар эле сезимим. Ар бир үйгө саламымды айттырып, алгалаган аздек деген кесибим. Биздин жаштык бүтүн болду жарты эмес. Болду далай көңүлүмдө калчу элес. Ала тоодо конок болдум ар үйдө, анда баары диктор боло алчу эмес. Каалагандай көрсөтүүнү тартканга, ал кезде азыркыдай шарт кайда? Жалын жаштык дайым бизге дем берип, маш экенбиз көрсө жолун тапканга. Колдогондой касиеттүү Сулайман, колубуздан эл кызматы уланган. Азыр кайда, кандай жерде жүрдү экен ал кездеги улан кыздар буралган. Ал кезде аккан суудай шар элек, аруу элек, таптаз элек, ак элек, мажүрүм тал сыяктанып назданган, баюу элек, башкача элек, бала элек. Бар болуңуздар, баарыңыздарга аманчылык, тынччылык, жакшылык каалайм. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Мени дагы тагдырым ушу жаш кезимде кыргыз телесине, кыргыз телеберүүсүнө алып келип тапшырып кетти эле. Ошондон бери өмүр бою ушул жерде өмүрүм өтүп келет. Эми ал туурасында бир аз мен дагы ыр жаздым эле, ошону сиздерге окуп берип коеюн. Ээрчитип сүйгөн кесибим,
эң алгач ачкам эшигин, үйүмдөй болуп турасың, үлбүрөк жап-жаш кезимин, күбөсү болдум канча жыл көгүлтүр жанган кечиңин. Бир өтүп келет өмүрүм, бир калбай сенден көңүлүм, бир жашап келе жатабыз, бир кылым тетеп өлүгүн, бактылуу болуп олтурам, бир жагын ээлеп төрүңүн. Күйбөт болуп жагылдык, күн санап кайра жаңырдык, 60 жыл өткөндө ал күндөрдү сагындык, жол басып өтүп ушунча жоголгон жокпуз, табылдык. Халк мүдөөсүн аткарып, канча жыл иштеп, такшалып, сындан өтүп канчырет, сындалып, кайра макталып, жүрөбүз кылып кызматты, жүзүбүз биздин жап-жарык. Куттуу болсун алтымыш, кубанабыз жалпыбыз, кубанычсың биз менен кучагын жайып калкыбыз, илгерилеп ишибиз, алыска жетсин даңкыбыз. Мен бул телевидениега албетте балалык кезимден эле келгем. Телевидениеда бизде ардактуу инсандар эмгектенип кетишти. Анын ичинде дикторлук кесипти атап кетсек болот. Алардын ролу абдан чоң. Жолдубай Акаев болчу, биз экөөбүз пресс-менде иштеп калдык. Ал убакта жаңылыктар түз кетчи, жазуулуу, ошол лирикалык кичилер көп болчу, жаштык каналдар. Анда мен ошо Ата журт деген Алыкул Осмоновдун Жолдубай Акаев экөөбүз эфирге көп алып чыкчу элек. Анда 3 куплетин окуп коеюн. Ата журт. Жулуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүн. Кыш тагатуу, бороон уруп, кар уруп, сууңду өз мойнуна алайын, жол карайын. Топтоп турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын. Топтоп турчу ата журт. Жазда башка, жер тийбесин абайлап, көккө турбас, могул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнуңа алайын. Сен ооруба, мен ооруйун. Ата журт. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушинтип экран аркылуу сиздер менен жолугушуп келатканыма туура 40 жыл болуптур. Мезгил бүлүк, убакыт учкан куш. Артыма чайып карасам, далай-далай ашуулар, далай-далай давандар калган сыяктанат. Ооба. Ал кезде дикторлук кесип өтө ардактуу кесип эле. Көрсөтүүлөрдүн 90%-ин дикторлор алып барчу. Ошондуктан дикторлорду кыргыз телевидениесинин жүрөгү деп коюшчу. Күн түн дебей, чарчадым чаалыктым дебей, жумушка майрамдагыдай келип, шыктануу менен эфирге чыкчубуз. Ошол студияда жылдыздары жаркып жанган, үндөрү микрофон аркылуу өчпөс болуп калган менин сүйүктүү устаттарым, кесиптештерим Абилезим Ильязов, Роза Раскелдинова, Жолдубай Кайыпов, Тамара Жаманбаева, Шалима Нурматова, Валентина Афанасьевна Гонтер, Гүлчай Нурзбаева, Маргарита Михайловна Булатова, Зулпукор Абдубачаев, Жеңишбек Ашимов, Бекташ Ахматов. Жана башка аттар айтыла калган менин сүйүктүү кесиптештерим менен мен ар дайым сыймыктанам. Телевидение менин өмүрүм, менин арзуум. Мага атак берген, бак берген алтын туурум. Кыргыз элим менин таянар тирегим. Менин ишмердигим, менин кылган кызматым сиздерге арналды, ардактуу менин көрүүчүлөрүм. Мага колдоо көрсөткөн,
мага дем берген жалпы менин телекөрүүчүлөрүмө терең ыраазычылык билдирип, аларга таазим кылам. Саламатсыздарбы, урматтуу элим, урматтуу көрүүчүм, урматтуу угуучум. Мен баштаардан мурун окшотуп көрсөм гүл менен, өмүрдө ошол гүл элем. Мен дагы кызык экенин, өтөрүн жазды билбеген. Мына бүгүн 60 жыл телевиденияга болуп атат. Биз анда мурун деле келгенбиз. 70-жылы келип, мына ушул радио, телевиденияда ошондон бери иштеп келатабыз. Ошол жолду басып өткөн, ошончо жылды мына бекер өткөрбөптүрбүз. Кудайга шүгүр, кыргызыбыз аман эсен өзүнүн эгемендигин алып, бүгүн дагы алдыга жылып баратат. Бизге баарыбызга тең узун өмүр ап келген, жакшылык тап келген ойлорубуз, максаттарыбыз ишке ашып атат. Мен дагы бир нерсени айтаар элем. Кыргыз радиосу менен телевидениясы бүгүнкү күнгө чейин өсүп өнүп келатат. Дагы да өнө бермекчи. Мына Кылчаев артыбызды карасак, 60 жыл телевиденияга болгон экен. Дагы өсүп өнө берсин. Жакшынакай дикторлор элибизге ишин уланта берсин. Ийгилик каалайм баарыбызга. Менин ушул чыгармачылыгымдагы, жашоо турмушумдагы телевидение менен байланышып калганына сыйлыктанам. Бир чети кокусунан болуп калды, алыскы 1981 жыл. Анда Ленинградтагы университеттин журналистика факультетин бүтүрүп, жашпыз, алдыга умтулгубуз келет. Мен газетада гана иштегем келчү, бирок тагдыр мени радио, телевиденияга алып келди. А дегенде ойлонуп калдым, мен бул жерде иштей аламбы, иштей албаймбы деп. Көрсө, ошол өтө сыйкырдуу жерге кирген экен. Мен сыймыктана турган нерсем, көз караш аттуу программаны ачып, ушул жерден сөзсүз эстей кетишим керек. Экөөбүз тең жаш жигит болчу, азыр раматылык жаткан жери жайлуу болсун. Режиссерым Нуралы Трапов экөөбүз ушу көз караш деген программаны ачып, элибиздин эмне деген көйгөйлөрү бар, эмне маселелерди бүгүндөн калтырбай чечиш керек деген маселелерди алып чыгып, ушу эли журтубузга таанылды. Телевидение, урматтуу калкым, сиздер үчүн кызмат кылат. Демек 60 жылдык баарыбыздын телекызматкерлеринин гана эмес, жалпы кыргыз элинин юбилейи, кыргыз элинин майрамы. Майрамыңыздар кут болсун, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, кадырман меймандар, кымбаттуу биздин көрүүчүлөр. Мына 60 жылдыктын алдында мен мындан туура 17 жыл мурда Коомдук телерадио корпорациянын косокосун, ал кезде негизги радио канал катары бир канал болуп иштеп турган Кыргыз радиосу аркылуу аттаганымды эстеп отурам. Радиодо журналистиканын практикалык чыныгы мектебин өтө алдым. Андан соң телеэфирдик практикам замана таңкы берүүлөр студиясында уланды. Ал кезде атактуу диктор Тамара Жаманбаева жетектеп, 10 жылга жетпеген тажрыйбасы бар бул студияда мага шакирт катарында жетелеп мени, мага устат катары жол көрсөткөн мыктылардын колунда болдум. Ошол устаттарымдын бири мына жаңы эле сүйлөп кетти, Олжобай Токтосунов менен иштеп, анын сабагын алганыма бир чети сүйүнүп, бир чети сыймыктанып, анан кийинки жолду уладым эле. Андан берки телеэфирдик жумушумда мен бир топ программаларды алып бардым, кээде тамашалап айтып калам, мен балдарга арналган гана берүүлөрдө алып бара албай калдым, балким ал жагынан да бир мүмкүнчүлүк болсо көрсөтө алар белем, эгер убагында келип калса деп. Болбосо спорт жаатындагы берүүлөрдү, маданият, жаштарга арналган жана башка көрсөтүүлөрдө редактор катарында иштөө бактысы туш келди. Бирок ошолордун арасында мен бүгүн
өзгөчө сыймык, өзгөчө белгилөө, өзгөчө мамиле менен ойордо программасын айткым келет. Коомдук телерадио корпорация бүгүн 60 жылдыгын белгилеп отурат. 60 жыл баскан жолунда жогоруда биз сөздөрүнө күбө болгон ага эжелер, ардактуу, атактуу адамдар эмгек кылган жер. Бул касиеттүү жер. Бул өзүнчө бир дөөтү. Биз анын касиетине таазим кылып кийинки муун улуулар баштаган жолду татыктуу улантсак деген тилек менен иштеп атабыз. Ошол эле маалда коомдук телерадио корпорация ар тараптуу өнүгүүнүн жолунда, багытында бараткандыгын белгилегибиз келет. Дагы бышат, дагы телчигет, дагы бекемделет, дагы бийиктейт. Ошол даражасы дагы көтөрүлгөн, дагы бийиктеген, дагы баасын алган күндөрдө чогуу бололу, аман болуңуздар, жакшылык күндөрдө кезгели, 60 жылдык мааракебиз жалпыбызга кут болсун демекчимин. Өрттөй жанып, өлбөстүктө жашаган, өсүп өнүп теңир берген батадан, башат болуп, тирүүлүккө жан салып, башталганбыз улуу кыргыз атадан. Ошойдой эр манаска үзөң күлөш, башталсын бакыт үчүн балбан күрөш, шаңшыган, кут ташыган бийиктикте жашасын кыргызымда айкөл мүнөз. Дал ошол айкөл аталардын, билеги күчтүү бабалардын, көсөмдөрдүн, чечендердин, баатыр эрендердин улуу нускасын нускап, кыргыз элинин, кыргыз журтунун улуу каада салтын улантуу, муундан муунга мураска калтыруу насиби биздин үлүшүбүзгө туш келген экен. Дал ошол улуу миссияны, мүдөнү коомдук телерадио берүү корпорациясында ишке ашырып калганыбызга сыймыктанабыз. Алдыбызда сүйлөп кеткен ага эжелериме, устаттарыма, жалпы кыргыз элине ыраазычылык билдирип таазим этем. Кеч тузатып, күлүп тосуп таң алдым. Ар убакта биринчисиң каналым. Улуу жолду улай бергин токтобой, артта калбай, агымынан замандын. Мен чыгып мекенимдин тоолоруна, ой кошом оболонтуп ойлорума. Кубанам сыймык толо жүрөгүмө, кулуну кыргызымдын болгонума. Өмүрүбүздүн өзөгү болгон, турмушубуздун туткасы болгон экран жылдыздары, апаларыбыздын айылына кош келиңиздер. Өлкөбүздүн залкар диктарлары бүтүндөй өмүрүн кыргыз телевизиясына арнап, өзүнүн жаштыгын, энергиясын берип, ар бир көрөрмандын, ар бир угармандын жүрөгүнөн түнөк тапканы айдын ачык. Мына ушул күндөн тарта дагы ушул өлкөбүздүн залкар диктарларына жаратканыбыз жакшылыкты гана насип этсин деп тилемекчибиз. Коомдук биринчи каналы, Маданият тарых телеканалында 3-чү айлампага жеткен республикалык шайыр апалар телефестивалынын алкагында өтүп жаткан экран жылдыздары энелер менен деп аталган атайын программабызды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Ана эмесе таланты таш жарган алпарчу диктарларды апаларыбыздын айылына алып жөнөйлү. Бардык нерсе сыр болуп турсун дейли, эмесе апалардын айылына биргеликте сиздердин астыңыздарда ой толгосу менен бөлүшкөн теле алпаручуларды, диктарларды сүйүктүү шайыр апалардын айылына чакырабыз. Эң биринчилерден болуп, биздин меймандардын аянбаган алакан чабуулары менен Кочкор районунан келген шаттык апалардын тобу ардагерлер кеңешинин төрайымы Шалиман Нурматова эжекебиз менен чакырсак. Кезек Кочкор районунда. Өзүңүздөр көрүп жүргөн шайыр апалар менен чогуу отурабыз. Менин жанымда ушул шайыр апалардын программасын карап отуруп, ушулардын жетишкендиктерине, үй бүлөдөгү чоң милдеттерин калтырып, өздөрүнүн кесипчилигин кошо алып, ушул долбоорго активдүү катышкандарына ар дайым сыймыктанам, таазим кылам. Мына мен жанымда ушул өзүңүздөргө белгилүү ушу Кочкордун шаттык би ансамблинин шайыр апалары отурат.
Азыр микрофонду сунайын. Шаттык би ансамблі. Берметке өзүмө микрофонду берейин. Анда биз ушу бүгүн ошо атай дайындап келген ырыбызды ушу сиздерге арнайбыз, телевидениянын 60 жылдыгын арнайбыз. Şair apalar, ayırına kuş gelipsizler, bir kol şapkalı girsem aranızlar bende. Mayda, mayda, maydalay bassan canına payda, hop mayda. Mayda, mayda, maydalay bassam canına bayda. Oh mayda. Ekinleri bizge fayda, topon doğru sizge fayda. Eğimleri bizge bayda. Topon doğru sizge bayda. Oroy, oroy, maskanın mayda, orun ort olsun, hop mayda. Oroy, oroy, bastanın mayda. Orolor dolsun. Oh mayda. Orokçunun balları manga doysun, hop mayda. Orokçunun balları manga doysun. Oh mayda. Kırça, kırça, maskanın mayda, kırmanın dolsun, hop mayda. Kırça, kırça, bastanın mayda. Kırmanın dolsun. Oh mayda. Karaldığında kalmasın, erte barı maydala. Aralığında kalmasın. Erde varın maydala. Mayda, mayda, baskanı mayda, maydalansın ey atayda. Mayda, mayda, bastanın mayda. Maydalansın ey atayda. Kızıl pulun kırmanız. Sulanı biz atayda. Eğer jürü can bakıp tavalbaysın geç fayda. Mayda, mayda, maydalaymasan canına fayda. Oh mayda, 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 maydalaymasan canına fayda. Oh mayda. Eğimleri bizge fayda. Topon doğru sizge fayda. Eğimleri bizge fayda. Topon doğru sizge fayda. Oh mayda, mayda, mayda. Oh mayda, mayda, mayda. Немесе сиздер үчүн атайын даярдалган биздин ардак баракчабыз бар. Сиздерге тапшырып коюу үчүн жогоруда сиздер менен маек кураган Шалиман Нурматова ардактуу КТРКнын ардагери жекебизди чакырайын.
Кыргыздын келечекте өсүп келе жаткан муунуна үлгү болуп келесиз. Сизге дагы Кыргыз телесинин 60 жылдыгына арналган дипломду карап коюуну уруксат этиңиз. Мейірман деп аталған ағалечек апалардың тобы менен биргеликте майык кыра турчу кезекте Анаш Кадыр эжекебизге берейин. Сүйүктүү көрүүчүлөрүм, мына жанатадан бери Шайыр апалардын өнөрү менен таанышып жатасыздар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, КТРКдан 3 жылдан бери Маданият, Тарых, Тил каналынан Шайыр апалар деген ушундай бир элге жаккан, эл сүйгөн, эл күткөн көрсөтүү жүрүп жатат. Эми бул көрсөтүүнү кээ бирлери каалабагандар да бар. Бирок биз дайыма энелерди, апаларды сыйлашыбыз керек. Ушу энелер бар, апаларыбыз бар, биз барбыз. Дагы бир жолу ушу апаларга кол чаап, баракелди деп коелучу. Бар болуңуздар. Эми мына менин вазипама Сузак районунун Мейирбан Шайыр апалар тобунун коллективи келип отурат. Бул жерде сиз Зулайка ушуларды жетектейт экенсиз. Эмне болуп ушул өнөргө келип калдыңыз же жаш кезде эле шаңчы ырдачы элеңиз? Мына ошондой эле Анаш Кадырова эже, сизди ушу жаш кезибизден теледен көрүп, сыймыктанып, суктанып жүрчү элек. Кудайга шүгүр, ушул бизди сизди жүзмө-жүз көрсөтүп койгон ушу КТРдин уюштуруу тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, рахмат. Ошол эле боюнча жап-жаш экенсиз эже. Рахмат. Эми өнөрүңүздөрдү көрөлү анда, же сиздер да сүйлөгүңүздөр келип турабы? Ошо Анаш Кадырованы телевизордон көрүп суктанат элек. Кудай насип кылып биз менен кошо отургузуп, кошо сүйлөтүп койгон КТРдин жамаатына чындыгында чоң рахмат. Ömrüň uzun bolup, örüşüň jaýyk bolup, jaşaryp günden günge jakşyna bolup жүрө беркем. Рахмат, айтканыңыз келсин. Анда эмесе сиздердин баарыңыздарга азыр микрофон сунабыз. Сиздердин аткарууңуздар дагы ырдуу калык, телекөрүүчүлөр да күтүп калды. Жүрүңүздөр. Elimde
жага чырмалба, өмүр сүрсөң кайгысыз ошол омат жыргалда. Кызматың кылып сүйдүрсө да, кыз бала таптуу улдана. Кызматың кылып сүйдүрсө да, кыз бала таптуу улдана. Өзүңдү өйдө көтөрүп, өзгөнү ылдыйп астылба, ойлогон ойго жетерсиң да, бүлүк ат болсо астыңда. Атаңдын көрү дүнүйө деп, атыңды башка чакырба. Атаңдын көрү дүнүйө деп, атыңды башка чакырба. Өзүң ичип деметип, ичиңден уурданба, эки таттуу кишини да ушак айтып кас кылба. Ичпей турган кишини сен ичкиңде чыгарып мас кылба. Ичпей турган кишини сен ичкиңде чыгарып мас кылба. Кабагын түйгөн сараңдын үйүнө барып жатпагын, көзүң менен көрбөсөң күбүрө ушак айтпагын. Арзыбаган буюңду сен казына кылып катпагын. Арзыбаган буюңду сен казына кылып катпагын. Качырышкан душмандан кайра тартып качпагын. Элдигин көрсөң бирөөнүн эл ичинде мактагын. Алганың менен чырлашпай да, аяп бир кадыр сактагын. Алганың менен чырлашпай да, аяп бир кадыр сактагын. Алганың менен чырлашпай да, аяп бир кадыр сактагын. Аяп бир кадыр Атайын атаратып, бел ашып, апалар келди узактан. Болгондо дагы сузактан. Шаарга барган соң жөн келбестен, диплом менен келгиле деп сузактыктар узаткан. Дал ушул апаларга диплом тапшырып коюу үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятынан эмгек сиңирген ишмери Анаш Кадырованы кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Белгілі диктор КТРК-нын байкоочу кеңешинин мүчөсү, сизге дагы диплом ыйгарууга уруксат этиңиз. Шайыр апалар телефестивалына келип, экран жылдыздары өзгөчө шаңга болгон үчүн. Гүлдөй болгон эжебизге гүл бербесек болбойт. Урматтуу көрүүчүлөрүм, мына биздин жаштарыбыз өсүп келатат, биздин жолубузду улап келатат дегендей, ушул майрам күнү эки жигитке чоң-чоң ийгиликтерди каалап, келечеги кең болсун демекмин. Ал эми биздин шайыр апалар өркүнүңүздөр өсө берсин. Ушу ырдаган таризиңиздерден жазбаңыздар. Дайыма шайыр болуп, эл алдында жүрө бериңиздер. Бутум ооруду, башым ооруду деп үйдө отурбаңыздар эч качан. Бул өзүнчө физкультура, физиология. Büyük
ешін жанғамын татыған қара су ақтамайынан ешін жанғамын татыған қара су Аңғалтын өскен аймағы, зауықты қышын жайдағы, таратып тұш-тұш тарапқа, қансыздай, бере бақтаны, таратып тұш-тұш тарапқа, қансыздай, бере бақтаны. Тонналап удай жайнаған, комбинат бардағы, өліккен бардық тарапта, қара су, түркін жарбасы, өліккен бардық тарапта, қара су, түркін жарбасы, өліккен бардық тарапта, қара су, түркін жарбасы, түркін жарбасы, түркін жарбасы. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, алыстан ат артып Кара Суу жергесинен келген таланттуу апаларыбызга дагы биздин даярдаган белектерибиз бар. Курманжан Даткандын сиңдилери этно фольклорлук топко белектерди тапшырсак. Келиңиздер апалар. Жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болгуңуздар жүзүңүздөрдөн жылмайып кетсин. Мындан кийин дагы көп ушундай жакшы маарекелерде элдин жарпын жазып жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар апалар. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бүгүнкү майрамдык көрсөтүүбүзгө куттуктоо үчүн менин жердештерим, кичи мекеним Ысык Ата районуна караштуу Эне Мээрими Ак Элечек апалар тобу дагы келип катышып отурушат. Андемесе мен аларга кеп кезегин берейин. Ушул сахнада сиздер менен жолугушканыбызга абдан ыраазыбыз. Рахмат, сиздерге дагы ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым ак элечегиңиздер менен, энелик мээримиңиздер менен эли жерибизге көрк берип аман болуңуздар. Ай,
терең ыраазычылык билдирели. Дал ушул учурдан пайдаланып, Кыргыз телесинин жүзү Бактыбек Мамыдов агайыбызга дагы атайын шайыр апалардын атынан жана ошондой эле Кыргыз телесинин 60 жылдык урматына деп даярдалган дипломду сиздин колуңузга тапшырып коелу. Толкундан атабыз, ушунчалык чоң сахнага чыгыш абдан кандай деп айтсам кубанычтуу дагы. Ар бир адамдын бир оюнда бир болсо керек ушундай нерсе. Ошонубуз мына биздин апалардын бүгүн ишке ашып, жакшынакай болуп ушундай апалардын майрамында катышып атканыбызга биз чоң ыраазыбыз. КТРКнын тиги жамаатына чоң рахматыбызды айтабыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай апаларды чыгарып, бизди жакшынакай сахнага чыгарып ырларыбызды атканга. Эне тилеги фольклордук ансамбли бизде конокто. Урматтуу айымдар, сиздер бүгүнкү биздин тоюбузга кандай бийликтер менен келдиңиздер? Бүгүн ушул майрамга ыр десте тартуулаганы келдик. Талас жергесинен атайын ыр десте тартуулаганы келдик. Kırda
урматтуу апалар, бар болуңуздар. Бекем ден соолук каалайбыз барыңыздарга. Эмесе сиздерге диплом тапшырган Жипар эжекебизге дагы, белгилүү диктор эжебизге дагы дал ушул дипломду тапшырып коюңуз Эрмек мырза. Куттуктайбыз. Жолдун алыстыгына карабай, мына ушул Кыргыз телевизиясынын 60 жылдык мааракесине келип отурган кызыл дыялык апаларга дагы бүгүнкү экран жылдыздары эмнелер менен майрамдык көрсөтүүлүнө активдүү катышкан үчүн атайын дипломдорубуз бар. Келиңиздер апалар, катары менен силерге тапшырсак. Тартуулап жүрө бериңиздер, азыр кайрадан силерди сахнага чакырабыз. Жүрүңүздөр. Астан турсам, оюмдасың, жан дүйнөмө
жыргалды конушум сен, бары сен, бары сен, бары сен. Эй, жыргалды конушум сен, күнгө сыргайланган, үн сосом догушум сен, бары сен, бары сен, бары сен. Эй, ырдасам ырым сенсиң, эй, ырдасам ырым сенсиң. Урматтуу агайын туугандар, биздин телевиденияны куттуктап, алыскы өзүбүздүн күнөстүү Лейлек районунан келген Даткайым байбичилер тобу келген экен. Дагы бир жолу куттуктап койсо дейм. Байрамыңыздар менен дагы бир жолу. Кимге жакпай жайлоонун толуп кези, кырмыздагы кетпеген таңдайыңдан, бак керемет байкасаң тонун кечи, сырым жер сыйлаган маңдайыңдан. Ай, тонун кечи, тонун кечи, бак керемет байкасаң тонун кечи. Кеч мурун бир угулат кулагыма, тону суусу сабасын кышып жатам. Кандай ашык болсоң сен ынагыма, жериңе да ак сүйүң ашып таша. Ай, тонун кечи, тонун кечи, жериңе да ак сүйүң ашып таша. Айланайын толурдун сулуулугу, жашыл кийген жай күнү утмуш түздүн, ата журттун сезилген жылуулугун, асмандагы жаркыган түркүн түсүн. Ай, тонун кечи, тонун кечи, асмандагы жаркыган түркүн түсүн. Ай, тонун кечи, тонун кечи, аяр назик сыйлаган маңдайыңдан, аяр назик сыйлаган маңдайыңдан. Рахмат агай, бар болуңуз. Дал ушул жерде сиз үчүн дагы
даярдаган диплом бар. Сиздин колуңузга тапшырып коелу. Ошол биздин фестивалга катышканыңыз үчүн бар болуңуз. Ашыгып күйүп от болсом, ал тургай кызыл чок болсом. Азабы мага эмине, айныңа келсем жок болсоң. Азабы мага эмине, эминең, алыстан келсем жок болсоң. Жүрөгүм күйүп от болсом, оттогу кызыл чок болсоң. Көңүлүм менин күйбөйбү, журтуңа келсем жок болсоң. Көңүлүм менин күйбөйбү, журтуңа келсем жок болсоң. Саргайтып сырым чечилбей, сыздасам сага жетинбей. Сымбатым менен келсем да, сырдаша албай кетемби. Сымбатым менен келсем да, сырдаша албай кетемби. Алкыңар качан кезигип, келбедиң күтсөм мирет. Татына назик өзүңө, тарынып калдым бул эрет. Татына назик өзүңө, тарынып калдым бул эрет. Татына назик өзүңө, тарынып калдым бул эрет. Тарынып калдым бул эрет. Майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым жерибизде тынчтык болсун, элибизде тынчтык болсун. Ар дайым энелердин жүрөгү ушинтип жакшынакай ырлар менен, жакшынакай оондор менен ааламды таратып, кыргыз элинин жакшы жактарына көрүнүп туралы. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Нурундай там нурундай жашоого, көлдөрүңдө ордорду созого. Көлдү боюло, көлдөгүндө жашаган, сагыраке келиндери болого, сагыраке келиндери болого.
иштеп жүрбөйүн бай сорундай жерим менен мактанам ысык көлдөй жерим менен мактанам кайда жашап кайда иштеп жүрбөйүн бай сорундай жерим менен мактанам ысык көлдөй жерим менен мактанам бай сорундай жерим менен мактанам. Жайдары кышындабы, жайындабы, эң сулуу ысык көлдүн айымдары деп мына ушул Байсордон келген таланттуу апаларыбызга бүгүнкү маарекеден атайын белектерибиз бар. Келиңиздер, апалар сиздерге катары менен тапшырып өтсөм. Алчары жүзүң мөлтеткен апаңдан башка өппөгөн ала жасайгын чырпыздай анда сен 15 жашта эле анда сен 15 анда сен 15 анда сен 15 жашта эле ажарың жүрөк өртөгөн айталам кантип сөз менен асманда айдай толукшуп анда сен 20 жашта эле анда сен 20 анда сен 20 анда сен 20 жашта эле Оппайлап чалгын канатта отузга келдик заматта жайлоодо чолпон өчкөндө жаш кезек калат аякта жаш кезек калат жаш кезек калат жаш кезек калат аякта жебени тагып канатка жетебиз 40 заматта бүгүндөй шандай бүлүгүдө бүлүгүнгес калат аякта бүлүгүнгес калат бүлүгүнгес калат бүлүгүнгес калат аякта улам биз салга шашабыз улгайып бара жатабыз ал мончок сүйкүм балдарга азыр биз атабыз азыр биз ата азыр биз апа азыр биз ата апабыз азыр биз ата азыр биз апа азыр биз ата апабыз азыр биз ата апабыз Мөркан Мамыркулова.
кыргыз эли чыгармачылык халкы ар кимиси ырдай алат, бийлей алат дегендей, бу жердеги апаларыбыз дагы ошол өнөрлөрүн жекеле тоолуу атпашыга эмес, бүт республикабызга тартуулап келүүдө. Мына сизге бир эле суроо менен кайрылгым келет. Ушу сиздердин, ушу ак элечен апалардын репертуары абдан эле кенен болсо керек, Абдан кенен. Ушул репертуарыбыздын кенендигинен КТРКга эртелеп майрамыңар менен деп айтып коеюн. КТРКнын аркасы менен биз түрк тилдүү элдердин эл аралык фестивалында биринчи орундарып, Түркиянын чакыруусу менен жакында сентябрь айында Түркияга барып келдик. Биздин ушу куттуу телевидениябыздын 60 жылдыгына кайсы чыгарманы арнап берели деп жатасыздар? Биз жаңыдан эле көчмөндөр ойуну бүтпөдүбү? Ошо көчмөндөр ырынап келдик. Құттықтайбыз, алған дипломдарыңыздар сөз түрде бұл сіздердің емгек деп айтсақ болады. Сізге дағы дал ушул телефестивальдан КТРКнын 60 жылдығынан деп диплом тапшырып қойалы. Бар болыңыз. Mezgiller ketken turbaylı, sezgiller
Ырғайып бара жатабыз чаштарды буба каралап. Мезгилдер алга шашылат, алыста бизден жаш корак, чаштарды басты ак бубак. Мезгилдер алга шашылат, алыста бизден жаш корак, чаштарды басты ак бубак. Mezgilдің гүлі жаш улбақ, өмірдің гүлі жаш қорап, жашты кез өтіп кеткенде, жаштығын кимдер сағынбай. Мезгілдер кеткен турбайды, сезілбей кеткен турбайды, алтындай болған жаш қорап. Мезгілдер кеткен турбайды, сезілбей кеткен турбайды, алтындай болған жаш қорап. Алтындай болған жаш қора. Эне сага кандай мактоо жарашат, энесинден ким сыймыкты талашат. Эне сага теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо сизге гана жарашат деп жалпы апаларыбыздын урматына кол чаап койсоңуздар. Кадырман телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга маалым болгондой, Республикалык Шайыр апалар телефестивалына өлкөбүздүн 7 дуанан эң эле таланттуу апалар чогулат. Мына ушул менин жанымдагы апаларым Чоң Алай жергесинен келген Чоң Алай айымдары этно-фольклордук топко алаканча алар менен маегибизди баштайын. Сырга апа, кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы балам, жакшы. Рахмат. Майрамбек Осмоновдун Шайыр апалар деген номери менен. Анда апалар сіздерге игілік қалап, дүркіреген қол чаларымен сіздерді сахнаға чақырабыз. Келіңіздер.
Şair apalar. Рыспай Абдыкадыровдун жүрөк вальсы деп аталган чыгармасын Саламат Сулайманованын аткаруусунда кабыл алыңыздар. Мен сыймыктуу жерде, сыймыктуу айымдардын катарында отурганымды белгилегим келет. Анткени жанатан сиздер жөнүндө маалыматтарды окуп отуруп, буга чейин ар кыл тармакта иштеп, ошол тармактарда эмгек сиңирип, ар кыл наамдарды алып, атактанкы ээ болгон айымдар экенсиздер. Бүгүн болсо мына өнөр сересинде чыгармачылыктын чыйыр жолунда дагы эмгек сиңирүүгө бел байлап отурасыздар. Ушунусу менен барктуу, даңктуу эмгегиңиздерди белгилегим келет жана биз 60 жылдыктын алкагында жеке өзүбүз жөнүндө эмес, өзүбүз менен өнөктөш болгон, биздин эфирден чыккан, биздин эфирден кадам таштаган адамдардын, сиздердей чыгармачыл топтордун ийгилиги менен дагы сыймыктангыбыз келет да. Ошон үчүн азыркы сөздү сизге берерде мына 5 жылга чукулдап калган силердин басып өткөн жол кандай ийгиликтер менен коштолду? Ошого токтолуп койсоңуз. Уюштулуп аткан иш-чаралардын баардыгына байма-бай катышып турабыз. Эми бүгүнкү майрамыңарды куттуктап биз кичинекей программабыз менен келгенбиз. 2 хор менен ошол экини аткарып койгонго уруксат этиңиздер. Анда эмесе балыкчы айымдары этно-фольклордук тобуна кезек берели. Келиңиздер. Çaçbak king soru gelini sonun kırgızdı saymada yayına açılsa gündür sonun kırgızdı onsa koşun sayra
Құтты болсын апалар алған дипломдарыңыздар. Дал ушул апалар чыгып 3 минут ырдап койгондун ордуна канча эмгек бар. 3 ай бою тынымсыз даярданган жеңиштин жемишин көрүп отурасыздар. Алмаз ага сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келгенге биздин Шайыр апалар фестивалынан жана КТРКнын 60 жылдык урматына ардак грамотаны сизге да тапшырып коелу. Куттуу болсун. Кол чаап коюңуздар. Сиздерди узаталы. Бар болуңуздар. Ырысбай Абдыкадыровдун 75 жылдығына арналған чоң салтанаттуу марекеде 1-ші орынға ээ болушуп, Ырысбай атабыздын аккордеонуна ээ болушкан экен. Муну ушул ата-атаса кут сүйнөт дегендей, Даткайым атындагы топтун башчысы, топ жетекчиси Барниса Мисерова апа, сизге ушундай соол болсун. Бүгүнкү салтанатка кандай камылга менен келдиңиздер? Биз дагы бардык шайыр апалардай эле ушу КТРКнын 60 жылдык майрамын куттуктайбыз. Биз да кур келбестен Жумамдин Шералиев атабыздын Гүлдөй жан деген ыры гүлдесте катары тартуулайбыз.
Құттықтайбыз. Жана ошондой эле Мирхамит мырза, сизге дагы терең ыраазычылык билдирип, диплом тапшырып коелу. Құттықтайбыз. Мына бүгін біз КТРК-нын 60 жылдық марекесіне келіп отырабыз. Ушул майрамыңыздарды құттықтайбыз. Біз Чоңолай Шайыр апалар тобу, ушул Ак Элечек апалар тобунун арасына келип, ушул КТРК-нын 60 жылдық марекесіне катышып отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Жап-жашыл жибекти жамынгандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жок күтүп мен сага камынгандай. Сактадым унутпай элесимди, салкын төр кызгалдак белесимди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Жол алып учушкан каркыралар, жолдогон саламын айтып барар. Жол бою ак көйнөк кийип алып, жолумду күткөндөр гүл кайрылар. Сактадым унутпай элесимди, салкын төр кызгалдак белесимди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Жылдызым сагындым жыбырашкан, жымыңдап мага арнап ырырдашкан. Жодурап жолумду карашкандыр, жол четине элеген кызгалдактан. Сактадым унутпай элесимди, салкын төр кызгалдак белесимди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Сактадым унутпай элесимди, салкын төр кызгалдак белесимди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. 60 жылдык марекелүү тоюңар кут болсун. Жалпы кыргыз элибиз үчүн кызмат кылган бардык КТРКнын жамаатына жакшылык тилейбиз, ден соолук тилейбиз, бакыт тилейбиз. Бактылуу болгула айланайындар.
Урман телекөрүүчүлөр, Кыргыз телевидениясынын 60 жылдык маракесине активдүү катышкан үчүн ушул Кара Бурадан алыстан ат тартып келген апаларга сөз түрдө даярдаган белектерибиз бар, анда тапшырсак. Келиңиздер апалар. Мындан кийинки чыгармачылык жолуңуздарга да ийгиликтерди каалайбыз апалар. Ар дайым бар болуңуздар. Келиңиздер. апалар тобу Кыргыз телевидениесинин 60 жылдык мааракесине өздөрүнүн жакшынакай белектерин тартуулап атканына бардыгыбыз күбө болуп атабыз. Анда эмесе азыр менин жанымда Бишкек шаарында уюштурулган өзгөчө фольклордук тобу менен сиздерди тааныштыра кетейин. Көркөм жетекчиси, эл агартуунун отличниги, маданияттын мыкты кызматкери Калматова Сонбөжө. Сардарбек Жумалиевдин Бишкегим деген чыгармасы менен сиздердин алдыңыздарда өзгөчө тобу. Sen
сіздерге диплом тапшырған Гүлшан Молдой эжекебизге дагы атайын камдалган дипломдой карап коелу. Куттуктайбыз, эжеке, барып алыңыз. Ал бар болсо, бұл жашоодо дам бар, арлығын ар бир инсан баамдар. Академик министр же президенттен бардығынан бийик турган, тизе бүккөн жалгыз гана эне деген нам бар. Эх, шайыр, апалар, ар убакта узак жашаңар. Бизге керек силердин ала тоодой, ысык көлдөй батаңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу күйөрмандар, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда өткөн экран жылдыздары энелер менен деп аталган концертибиздин соңуна келдик. Аман эсен болуңуздар. Бар болуңуздар.